Венера Калбековна берилет. Рахмат, Талантыр Думаматович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Саламатсызбы, урматтуу Алмаз Акужанович. Биз билгендей 4 февраль бүткүл дүйнөдө жана биздин өлкөдө рак менен күрөшүү күнү белгиленет. Рак өтө олуттуу жана коркунучтуу оору. Бүгүнкү күндө бул оору дүйнө жүзүндө өнүгүп жатат. Биз акыркы убакта көбүнчө ковид менен күрөшүп жатып, башка ооруларга көп көңүл бурбай калдык. Ошондуктан биздин өлкөдө мисалы эркек арасында биринчи орунда ашказан рак оорусу, экинчи орунда өпкө рагы. Эми аялдардын арасында биринчи орунда сүт безинин рагы, 4-чү орунда жатын моюнчасынын рагы. Мен айтып кетет элем, аялдар өтө көп учурда рак ооруга профилактика жогутунан кабылышат. Жаш өспүрүм кыздарга жатын моюнчасынын рагына каршы вакцинация жасалбай жатат. Бул улуттук маселеси. Эл бул күндө оору экенин, кандай түрлөрү бар жана кандай өнүгүп жатканын билиши үчүн иш аракеттери жүргүзүш керек деп ойлойм. Сапаттуу медициналык жардам, дары-дармектер жана өз убагында дарылоо болушу зарыл деп ойлойм. Ошондуктан, урматтуу Талантыр Думаматович, бул маселе боюнча биз Саламаттык сактоо министрлигине протокол тапшырма боюнча берели. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.